Жануарларды укугун коргоочулар 21-кылымда Бишкекте жана региондордо жолбун жануарлар мыкаачылык менен өлтүрүлүп жатканына нааразы. Алардын маалыматы боюнча ар бир аты өлтүрүлгөн ит үчүн 300 сомго жакын каражат төлөнөт. Ал эми Бишкектин бюджетинде алардын маалыматы боюнча мындай иштерге 30 миллион сомго жакын каралган. Албетте мындай иштер боюнча тендерди дайым жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен байланышкан уюмдар утуп алат. Быйыл февралда мэриянын алдында зоо коргоочулар атайын митинг өткөргөн. Жана бул окуяга белгилүү франциялык актриса Брижит Бардо көңүл бурган. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго атайын кат жазган. Жана анын фонду Кыргызстанга бул маселени чечүү үчүн, гумандуу жол менен чечүү үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Бул вакцинация жана стерилизация. Бирок Бишкек шаарынын жетекчилиги үчүн Ирелык фонддон жардам алгандын ордуна жолбун иттерди атып салуу алдаганча пайдалуу сыяктуу. Кээде мындай иштер түн үчүн же таң эртеде эмес, күндүз да болот жана элдин көзүнчө, өзгөчө балдардын көзүнчө дагы жасалат. Бул албетте мыкаачылык.